Эгерде сиздин жашооңуз караңгы болуп жатса, демек сиз жарыкка артыңызды салып турасыз. Каспер Поставский. Көйгөй сиздин айланаңыздагы адамдарда эмес, ал сизде. Ошондуктан аларды өзгөртөм десеңиз, өзүңүздү өзгөртүүдөн баштаңыз. Джо Витали. Алгач өзүңдү оңдо, андан кийин өзгөнү. Эгерде сиз жөнүндө артыңыздан сөз кылып жатышса, демек сиз алдындасыз. Сиз өзүңүздүн жашооңузда сезе алган эң күчтүү, эң улуу энергиялардын бири бул ыраазычылык. Жашоонун эмне экенин билбей жатсак, өлүмдүн эмне экенин каяктан билмекпиз? Эл мени тааныбайт деп тынчсызданардан мурда, мен таанылууга татыктуумунбу деп ойлон. Ой жүгүртпөй окуу пайдасыз, бирок окубастан туруп да ой жүгүртүү кооптуу. Конфуций. Кээ бирөөлөр түбөлүк жашачудай байлык чогултушат. Ал эми кээ бирөөлөр азыр өлүп калчудай коротушат. Аристотель. Көп достуу адамдын бир да досу жок. Сүйүктүүнүн жүзүн бир гана сүйгөн көрө алат. Убакыт эң мыкты мугалим. Тилекке каршы ал өзүнүн окуучуларын өлтүрөт. Гектор Берлиоз. Куранда айтылгандай, бардык уурулардын колдорун кесишкенде, бул дүйнөдө жалаң бир колдуу адамдар калмак эле. Леонард Бернстайн. Адамды жумуш эмес, жоопкерчилик жүзөтөт. Отто фон Бисмарк. Сүйүүнүн ашыкчасы да аз. Пьер Бомарше. Эксперт бул кандайдыр бир жаатта каталардын түрүн кетирген адам. Нилс Бор. Бир конокту көпкө күтүү калгандарын кемсинтүү болуп эсептелет. Антелям Саварен. Көкмээ бул акмак сөздөрдү сүйлөгөн эмес, акмак сөздөрдү сүйлөп коюп, аларды өзү байкабаган адам. Асип Брик. Китептерди өрттөөдөн да чоңураак кылмыш бул аларды окубоо. Бүткүл дүйнөнү куткаруу мүмкүн эмес, бирок бир адамды куткаруу мүмкүн. Иосиф Бродский.
ыйлаган адам менен күлгөн анам арт жактан бирдей көрүнүшөт. Мел Брукс. Адам сен деп жатып, аягында мен дегенге өтөт. Мартин Бубер. Биз сырткы саясатыбызды сырткы колдордун жардамы менен жүргүзөбүз. Джордж Буш. Эгерде бактылуулук бир жерде чыкпай эле эс алып жатууда болгондо, анда сарайдагы өгүздөр эң бактылуу болушмак. Эгерде күн болбосо, түндүн эмне экенин билмек эмеспиз. Гераклит Эфеский. Ар бир адам акылынын начарлыгынан башкаларды өзүндөй кылып тарбиялоого аракет кылат. Эмнегедир адамдар акылдуу болуш үчүн каарыш керек деп ойлошот. Тескерисинче, жашыбыз улгайган сайын акылыбыз алжып барат. Иоганн Гёте. Эгерде сиз акчаларыңызды санап, эсебине жете алсаңыз, анда сизде миллиард долларыңыз жок экен. Менин ийгилигимдин формуласы: эрте менен эртелеп тур, кечке иште, жана өзүңдүн мээңден нефт сыгып чыгар. Пол Гети. Уялчак окуй албайт, ачуулуу окута албайт. Гилель Старший. Эгерде уйку кыйналууну жеңилдетсе, анда оору өлүмгө алып келбейт. Гиппократ. Аксакалдар жаштарга караганда азыраак оорушат. Бирок аксакалдардын өмүрү оорусу менен биргеликте бүтөт. Гиппократ. Даанышмандуулугубуздун булагы биздин тажрыйбабыз. Биздин тажрыйбанын булагы биздин каталарыбыз. Ушундай адамдар бар. Кандай сөздү айтканды тапканга чейин сүйлөй беришет, жана сүйлөй беришет. Саша Гитри. Эгерде мен элдер окуганчалык окусам, анда элдер билгенден көптү билмек эмесмин. Томас Гоббс.